Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ырчы Урмат Усенов кыргызча билбей, бирок келечекте депутат болот элем дегендер кулаңарга күмүш сырга. Маданияттын мыкты кызматкери Ырчы Урмат Усенов кыргызча билбеген, кыргыз тилин сүйбөгөн эл өкүлдөрүнө кайрылды. Анда Ырчы өз Facebook баракчасына мындай деп жазган: Кыргызча билбей, бирок келечекте депутат болом элем дегендер кулаңарга күмүш сырга. Үйрөнгүлө, кыргыз тили силерге аброй гана алып келет. Болбосо өзүңөрдү өзүңөр чектейсиңер. Азыр дагы жогорку кеңеште кыргызча билбеген депутаттар бар. Аларды эч ким тааныбайт. Себеби өз оюн мамлекеттик тилде эркин билдире албайт. Тартынат. Кыргызча билбей жогорку кеңешке барсаңар, абалыңар кандай болоорун ошолордон сурагыла. Трибунада шайлоочулардын алдында башка тилде сөз сүйлөө канчалык орунсуз экенин алар жакшы билишет. Мындан ары ал дымак андан ары күчөйт. Себеби бизден аруу, бизден күчтүү, бизден эрктүү муун келе жатат. Алар мекенге кыянат кылгандарды аябайт. Демек кыргызча билсин деген мыйзам чектөө эмес, тескерисинче теңдөө деген Урмат Усенов. Касиеттүү Кең Таластын тургундары жана кадырлуу коноктору, сиздерде Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы кармыктуу өкүлү Эрмат Жумаевдин демилгеси менен жана Альянс Алтын компаниясынын колдоосу алдында Таласта биринчи жолу уюштурулуп жаткан Манас Деми Чурукоо марафонуна чакырабыз. Жарыш 31 майда Талас шаарында өткөрүлөт. Ар бир катышуучу өзүнө ылайыктуу аралыкты тандап, 21 километр, 13 жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 1 километр аралыкка чуркай алат. Ай көлү Манастын урпактары катары өз жергибизге болгон сүйүүбүздү көрсөтөлү. Сиздерде жагымдуу эмоциялар, кызыктыруучу белектер, урандап манасчылар жана концерттик программа менен коштолот. Мырзалар жана айымдар үчүн 1-2, 3, 4 орун алгандарга акчалай сыйлыктар тапшырылат. Жалпы байгы фонду 1 миллион сом. Марафонго катышуу үчүн Алтын Ран Netflay app ссылкасы аркылуу кирип толук маалымат алып, каттала кетиңиз. Андыктан спортту, ынтымагыбызды жана улуу Манас атабыздын рухун даңазалаган алгачкы жарышка чогуу катышалы. Сергек жашоо үчүн баарыбыз бирге чуркайлы. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жылгы 2023 муфтий зыяратчыларды Меккеге узатты. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Абдулазиз Карыз Закиров Бишкек-Жүдда багыты боюнча ажылык сапарына аттанган зыяратчыларды узатты. Муфтий зыяратчыларга ак жол каалап, ыйык жайларда эл журт, өлкө жана мекен үчүн дуа кылууну аманат кылды. Ал эми президентке караштуу дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктин директорунун орун басары Руслан Мусаев ушул күн ажылар үчүн куттуу күн экенин белгилеп, зыяратчыларды куттуктап, сак саламат барып келүү тилегин билдирсе, Сауд Араб патшалыгынын Кыргызстандагы элчиси Ибрахим бин Ал-Ради ажылардын хажмул, мабрур, кабыл болгон ажылык болуп кайтууларына тилектештигин билдирген. Айта кетсек, 21 май күнү Кыргызстандагы ажылардын алгачкы тобу Ош Мадина багыты боюнча учуп кеткен. Учурда алгачкы топ Мединадагы зыяраттарын өтөп, ыйык Меккеге барып жайгашууда. Тынч болгула, милиция ата-энелер менен окуучуларга кайрылды. Чүй облустук милициясы акыркы коңгуроого карата ата-энелер менен окуучуларга кайрылуу кылды. Мекеме бул күн ар бир баланын жашоосундагы маанилүү ирмем экенин белгилеп, аны тынч, коопсуз өткөрүүнү суранды. Милиция окуучуларга коомдук тартипти сактап, укук бузууларга жол бербей, спирт ичимдиктерин жана башка тыюу салынган заттарды колдонбоону эскертет.
Ал эми ата-энелер бул күн балдардын жанында болуп, өзгөчө унаанын ачкычын бербеши керек. Быйыл Кыргызстанда акыркы коңгуроо 26 майда саат 9:00 өтөт. Чүйдө 2 окуучунун чыры ири мушташка айланып кетти. Чүйдөгү Кожомкул айылында 50дөй окуучу мушташа кеткенин облустук ички иштер башкы башкармалыгы кабарлады. Өспүрүмдөр мушташып жаткандыгы тууралуу кабар милицияга кечинде түшкөн. Тартип сакчылар жерине барганда эч ким болгон эмес, бирок күбөлөр маалыматты тастыкташкан. Милициянын айтымында Новопавловка менен Кожомкул айылдарынын 8-9 класстарынын окуучулары мушташкан. Ага 2 окуучунун чыры себеп болгону маалым. 3 окуучу жабыркап дарыгерлерге кайрылган. Ата-энелер менен сүйлөшүүлөр жүрүп, текшерүү улантылууда. Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу боюнча 71 операция жасалды. Бул бюджеттин эсебинен каржыланган 29 операция экенин эне жана баланы коргоо борборунан кабарлашты. Эске салсак, өлкөдө бөйрөк алмаштыруу боюнча алгачкы акысыз операция былтыр жыл башында болгон. Саламаттык сактоо министрлиги 2024-жылы 20дан ашуун адамдын бөйрөгү акысыз алмаштырылып, 2023-жылга 50 акысыз операция пландалганын билдирген. УКМК Каракол шаарында Асыл Мурас мектепке чейинки билим берүү мекемесинин салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Бул тууралуу Атайын кызматтан маалымат борборунан билдиришти. Маалыматта айтылганда 2023-жылдын 23 майында Скөл облусунун Каракол шаарында УКМКнын жана башка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринин балдар үчүн Асыл Мурас балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Бала бакчанын ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев, президенттин Скөл облусу боюнча ыйгарымдуу укуктуу өкүлү, УКМК ардагерлери жана өздүк курам жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ошондой эле бала бакчанын тарбиялануучуларынын ата-энелери катышкан. Аталган бала бакчанын курулуш иштери 2024-жылдын 1-июнунда башталган. Имараттын жалпы аянты 1,5 миң чарчы метрди түзөт. 3 жаштан 6 жаш курактагы 100 балага ылайыкталган. Мектепке чейинки билим берүү мекемеси 3 кабаттан туруп, ичинде бардык заманбап шарттар камсыздалган. Салтанаттуу иш-чарада УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы бала бакчанын ачылыш аземи менен куттуктап, келечектин тиреги болгон жаш муунга мамлекет камкордук көрсөтүү менен тийиштүү шарттарды түзүүгө милдеттүү экендигин белгиледи. Андыктан өлкө аймактарындагы бала бакча көйгөйүн чечүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы имараттар курулуп жаткандыгын кошумчалады. Мындай аракеттер кызматкерлердин үй бүлөсүнө кам көрүү менен алардын ишмердүүлүгүн жакшыртууга өлгө болору белгиле. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999-жылы төрөлгөнмүн. Түкөстүн ломкүстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөттүбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Бишкекте көп кабаттуу үйгө кондиционер коюп жаткан киши 7-кабаттан кулап кетип каза болду. Маалыматты Ленин райондук ички иштер башкы башкармалыгынан тастыкташты. Кырсык Бакаев көчөсүндөгү 12 кабаттуу үйдө болгон. 34 жаштагы маркумдун атасы менен жубайы милицияга бул кырсык экенин айтып, эч кимге доосу жоктугун билдирген. Таза Икрамов экс-депутат эл аралык уюмдар талап кылышса да, бизде саясий сот процесстери жабык өтүп келген. Арба KG сайты экс-депутат Таза Икрамов менен маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Тазабек мырза, парламентте Кыргызстанда 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Армияга баргандардын 90%-ын кыргыздар гана түзөрүн айтышты. Баары армияга барып, мекенди коргош үчүн эмне кылышыбыз керек? Кыргызстан көп улуттуу өлкө, Конституцияда жарандардын укугу бирдей жана тең каралган. Демек артыкчылыктар, милдеттер да бирдей каралышы керек.
Кайсы бир учурларда коргоо министрлигиндеги коррупциялык элементтерден улам башка улуттун жарандары эле эмес, байлардын балдары да аскерге барбай, жалаң карапайым адамдардын балдары барып калган. Жеке пикиримде аскердик кызмат өтөбөгөндөр мамлекеттик кызматка жана органга алынбашы керек. Бирок бул жерде да өтө маанилүү жагдай бар. Ал үй бүлөлүк шартка жана өспүрүмдөрдүн ден соолугуна да байланыштуу. Ал маселе ачык каралышы керек. Эгерде Кыргызстандагы бүт улуттардын балдары өз каалоолору менен аскерге баргыда шарт түзүү жагын карасак, биринчи аскердик тартипти так сактоо, ал жердеги зомбулукту токтотуу, толук материалдык финансылык камсыздоо жана мамлекеттик идеология. Ушул маселелер чечилгенде гана баардык жарандар текши аскерге бара баштайт. Армияга барбаган жигиттерге турмушка чыкпагыла деген да депутаттар болду. Кандай дейсиз? Ал жон гана турмуштук ирония. Советтик идеология ошентип аскер турмушун даңазалоо үчүн ушундай ыкма чыгарып койгон. Аскер кызматына барбай университеттердин аскердик кафедраларынан запастагы кичи офицер наамын алып чыгышат. Чет өлкөдө билим алган, үй бүлөлүк шартына байланыштуу аскерге барбаган жигиттерибиз бар. Алар да үй бүлөлүү болушу керек. Ал эми суроонун тикелей маанисин карасак, ал кыздардын тандоосу. Баса президент кол койгон мыйзамга ылайык мындан ары соттук отурумдар аудиого жана видеого жазылат. Бул нерсе соттордун адилеттүү чечим чыгарышына шарт түзөбү? Бул болгону адилеттүү чечим кабыл алуучу механизмдердин бири. Акыйкаттык орноп калат дегенди билдирбейт. Эл аралык уюмдар буга чейин сот процесстерин фото, видео фиксациялоо боюнча бир канча жолу талап коюшкан. Тилекке каршы өзгөчө саясий иштер жабык өтүп келген. Албетте фото, видео фиксация адвокаттар коомчулук үчүн негизги материал катары саналат. Айыпталган жарандардын акталуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет деп маяк курган Тазабек Икрамов. Мындан ары тополоңду Максат Ажынын сүрөөсү менен токтотобуз. Коомчулук бир нерсени анчейин аңдаган жок. Эмесе баам салып көрөлү. 9-майдан оокаттагы күрөштө Жапырт Мушташ чыгып кетет. Бул боюнча Максат Ажы Токтомушов элге кайрылып, окуяны баяндап берди. Кармашта жыгылган жигит ызаланып жеңишке жеткен балбанды күтүүсүздөн көтөрүп чаап жиберет. Натыйжада күйөрмандардын кызуу кандуулугунан Жапырт Мушташ орун алат. Токтогула деп Максат Ажы башында кыйкырып, бирок урушпагандан сүрөө окуп, жин шайтандарды коолап, ачууну басууга далалат жасаптыр. Бул боюнча ал атайын видео кайрылуусунда да айтып берген. Ошондо милиция арачалаган элдин да таасири жетпей, Молдокөбүздүн кырааты менен окулган сүрөөсү тополоңду токтоттур. 2 жаат болуп былчылдаша мушташкандар тып басылып тынчып калганына баа бергиле. Кызык жыйынтыкка келип жатабыз. Эгерде мындан ары тоз тополоң чыкса, Максат Ажынын сүрөөсүн пайдалансаңар болот экен. Баракелде деп жазган Арба Кейжи сайты.